Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача тааныша алыңыздар. Калкты тейлөө борборлору жана паспорт бөлүмдөрү 1-7 январга чейин иштебейт. Тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жалал Абад шаардык жол кыймылын коопсуздугун сактоо кызматкерлери жаңы жыл алдында айдоочулар үчүн жагымдуу маанай тартуулашты. Кыргызстанда калкты тейлөө борборлору жана паспорт бөлүмдөрү 2024 жылдын 1 январынан 7 январга чейин иштебейт. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Республикадагы КТБлар жана калкты каттоо департаментинин аймактар аралык бөлүмдөрү паспорт бөлүмдөрүнүн 8 январдан тарта кадимки режимде иштеп, калкка кызмат көрсөтө баштайт. Бүгүн 29 декабрда пилоттук долбоордун алкагында Бишкектеги 2 КТБ саат 20:00 чейин иштейт. Ал эми 30 декабрда Азия Мол соода борборундагы жайгашкан кичи калкты тейлөө борборлору саат 10:00дөн 19:00 чейин жана 31 декабрда 10:00дөн 18:00 чейин иштейт. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Кыргызстан боюнча 36 ири жана 5 кичи калкты тейлөө борбору иштеп жаткандыгын эске салат. Бишкек жана Ош шаарларында АРЛ 10 тиркемеси аркылуу онлайн кезекке жазылса болот. Ошондой эле электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталдын жана түндүк тиркемесинде 150ден ашык кызматтарда түз телефонуңуздан ала аласыз. Ведомствонун калкты тейлөө борборунан келүүдөн мурун 119 кал борборунан кеп кеңеш алууну сунуштайт. 2 миллиондон ашык санариптик эмдөө карталар түзүлдү. Саламаттыкты сактоо министрлиги АМД маалыматтык тутумунун жардамы менен вакциналарды алган адамдарды персоналдык эсепке алып жатканын билдирди. Анда эмдөөлөрдүн бардык түрлөрү, анын ичинде пландуу жана эпидемиологиялык себептер боюнча жүргүзүлгөндөр боюнча толук жана персоналдаштырылган маалыматтар жазылат. Ошондой эле медициналык каршы көрсөтмөлөр, эмдөөдөн кийинки мүмкүн болуучу терс таасирлер жана бейтаптын өмүр бою ден соолугунун башка маанилүү аспектилери жөнүндө камтылат. Санариптик карта төрөт үйүндө жаңы төрөлгөн баланын биринчи эмдөө учурунда башталат. Андан кийин алынган маалыматтар саламаттыкты сактоо системасынын бардык деңгээлдеринде эмдөөлөрдүн ишенимдүү жана бирдиктүү эсепке алынышын камсыз кылуу менен бейтапканаларга өткөрүлүп берилет. Тиркемеден кыргыз жана орус, англис тилдеринде эмдөө сертификаттарын алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө биринчи жолу 2 миллион 15 миң санариптик эмдөө карталары түзүлүп, бюджеттен болжол менен 20,1 миллион сом үнөмдөлдү деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчысы тиешелүү тармактарга тапшырмаларды берип, ишкерлерге гидроэлектр станцияларды курууга чакырган. Мындан улам өлкөдө бул жылы чакан гэстердин курулушу бир топ көбөйдү. Дал ошондой чакан гэстерди иштетүүнүн жаңы ыкмасын Кара Көл шаарынын тургуну Жолдошбай Асаналиев ойлоп тапкан. Инженер энергетиктин табылгасына биздин кесиптештер кызыгып көрдү. Бизде жанагы малды гэстерди базар курушуп атпайбы? Жолдошбай Асаналиев кесиби боюнча инженер энергетик 50 жылдан ашык убакыт бул тармакта иштеп эс алууга чыккан. Өмүрүнүн көп жылын үнөмдүү жол аркылуу чакан гэстерди куруунун жолун ойлоп табууга арнап келди. Натыйжада анын 2 түрүн ойлоп тапкан. Алар турба менен бийиктен түшүрүп, за счет давления напор создавать этип, анан параны айландырып, ошону гез алып неме алышып атат, электроэнергия алышып. А меники за счет удельный вес 10 метрден bir küp sudan 2 мегаватт алып атам да, 10 метрден. Эч канча неме кетпейт, средство кетпейт. Себестоимость ушунчалык арзан болот да. Бул биринчи, бул сууга ушу гравитация. Анан өзүнчө ушунун эле негизинде өзүнчө айланып турган параны ойлоп таптым да. Көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгүн ойлоп табуучулугуна ажыратып алган. Анын үстүндө тыным алган жок. Айтымында жаңы ыкма менен жогорку кубаттуулукта электр энергиясы өндүрүлөт деп эсептейт. Мынандай алып туруп айландырам да. Айландырганан мурага тагып туруп кой берем. Же мынакка тагам, же бияка тагам айырмасы жок да. Мынакка тагып кой берсем, жок, бул мындай болот да. Короче, өзүнчө айланып турган эме тагып койдум да. Бул ар бир үйгө алып коюп алса, эч ким кор болбойт. Газдын да кереги жок, көмүрдүн да кереги жок, отунун да кереги жок. Электричествонун бардык иши бүтө берет да. 10 киловаттка чейин примерно метр турган болсо жетет да, 10 киловатт. А бизде 4-5 киловатт болот. Буга чейин табылгасын көтөрүп, патент алуу үчүн Илимдер академиясына барып көргөн, бирок жакшы майнап чыкпай келет. Максаты жаңы ыкмадагы электр жарыгын өндүрүүнү бийлик өкүлдөрүнө жеткирип, ишке ашырсам деп жүрөт. Ушу руководствомен президент менен бир 5 мүнөт сүйлөсөм, да или нет деген сөзүн кылсам эле болду эле да. Эгер ошону
патент алып қалсам, мен өкіметтен бір тиын албастан тұрып, Қырғызстанды электр энергия менен камсыз кылып коет элем. Белгилей кетсек, быйыл Жалал Абад облусунун аймагында 7 чакан ГЭСтин курулуш иши башталган. Ушул кезге чейин анын 2-сү пайдаланууга берилген. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Кара Көл шаары. Бишкектеги Дордой, Аксу, Алкан жана Кербен базарларынын жетекчилери тарабынан содагерлерден акча каражаттарын негизсиз чогултуу түрүндөгү мыйзам бузуулары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Ведомстводон белгилешкендей, Дордой, Аксу, Алкан жана Кербен соода комплекстеринин жооптуу адамдар тарабынан кыш мезгилинде жылытуу каражаттарын колдонууга уруксат берүү үчүн $100 300 АКШ долларына чейин акча чогултуп жаткандыгы аныкталды. Ошол эле учурда жогоруда аталган базарлардын администрация содагерлер жылытуу үчүн шаймандарды уруксатсыз пайдаланган учурда аларга айыппул салып, жылыткычтарды жана кондиционерлерди колдонууга тыюу салган. Соода комплекстердин администрациясынан уруксат алгандан кийин гана аларга аппараттарды колдонууга уруксат берилген. УКМК тарабынан базар жетекчилери менен тиешелүү профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алар жылытуучу шаймандарды пайдалангандыгы үчүн ишкерлерден акча чогултууну токтотууну, ошондой эле бардык содагерлерге эң ыңгайлуу шарттарды түзүүнү убада кылышты. 29-30 декабрь аралыгында Кыргызстандын аймагында күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана унаа жолдорго кар көчкү түшүү коркунучу бар. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, анын ичинен Бишкек Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарында, Төө ашуу ашуусу, 198-255 чакырымдарында Чычкан Капчыгая, Алабел ашуусу, Мырзаке Карагулжа Алайкы унаа жолунун 45-115 чакырымдарында, Алабука Канышкая унаа жолунун 86-101 чакырымдарында жана Кызылбел Акташ унаа жолунун 2 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жолдор тайгак болуп, муз тоңорун унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын эскертет. Өлкөдө ушул учурда сасык тумоо жана кызамык күч алды. Бул оору менен ооругандардын көпчүлүгү ага каршы вакцина албагандар экенин дарыгерлер белгилешүүдө. Мындан улам тийиштүү адистер ооруга каршы өз учурунда дарыларды алууну сунушташууда. Бизге постоянно эле вакцинанын бардыгы эле келип жакшы, кызамыкка каршыны вообще көп алып келип берип жасагыла деп эле. Башка жылдарга салыштырмалуу бул жылы Жалал Абадда эле эмес, өлкө боюнча кызамык жана суу чечек оорулары күч алды. Бул учур көбүнчөсү жаш балдар арасында көп катталганы белгилүү. Изилдөөлөргө караганда көпчүлүк ооруга каршы вакцина албагандар. Сөз салыш керек, кызамыкты ушу эмдөө гана сактап калат. Кызамык менен ооруган балдар бизде көбүнчө албагандар. Жалаң отказчиктер гана оорушту да. Жаш балдар көбүнчө ушу 4 жашка чейин, 3 жашка чейин ата-энелери албайбыз деп, категорически отказ кылабыз биз деп, жылда отказ жазгандардан бизден бир 12 адам ооруду. Эчтеке алган эмес. Полиомиелит деле алган эмес, кызамык деле алган эмес, дифтерия деле алган эмес. 20 отказчиктин ичинен бизде 17-18 адам алды да. Аба ырайынын суукташы менен облуста респиратордук вирустук оорулар көбөйөт. Өзгөчө октябрь айынан апрель айына чейинки ооруга чалдыккандар көп. Ал эми тобокелчилик тобуна кирген адамдарда илдет абдан оорутат. Бул 12 вакцина управляемый инфекцияларга жасалган эмдөөлөр. Анан азыркы күндө гепатит оорусунун вирустары организмде жок болсо ошолорду тактап жасалдат. Буну алгандан кийин адамда иммунитет пайда болот, антитела пайда болот, андан кийин ооруса, жукса жеңил өтөт. Деген менен айрымдар кайсы бир көз караштар менен вакцина алууга каршы, мындай кайдыгердик ден соолукка зыяны тиет дегендер да жок эмес. Быйылкы жылы экине берме вакцина алдык, потому что булар кичинесинде мындай жүрөктө неме болуп, дефект болуп турулган да. Анан сайышпаган, болбойт экен. Болбойт деп, кенен бул жерге келгенде көр болуп калды, ошо вакцина албаган балам аябай тяжелый болду. Анан контактированный болуп, эки жана жүрөгү ооруган балдарымы алдык. Бар жүр алыш керек деп, сөйттиги албаган үчүн өтө оор жатты да. 39 менен жатты, кыйналып жатты, күнү түнү жүдөлүп жатты. Анан ошо эми азыр ага да саябыз деп атат, ал айыкты. Бирок азыр суу чечек чыгып атыр эми. Адам өмүрүнө коркунуч келтирбеген бактериологиялык оорулардын алдын алуу болуп эсептелет да. Ошон үчүн бардыгы ошол жугуштуу ооруларга, анан баягы сезондук оорулар бар го, грипп, ошого каршы алып туруш керек деп ойлойм. Учурда үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 12 оорунун түрүнө каршы вакцина сайылат. Ал болсо мамлекет тарабынан бекер берилет. Жаңылай Болотбекова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.
Жыл ичиндеги өлкөбүздөгү реформалык агымдардын алкагында калкты дары-дармек менен толук кандуу камсыздоо максатында саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекеттик дарыканаларды ачуу жана аны ишке киргизүү болуп калды. Мындай аракеттерден улам алыскы аймактарда да мамлекеттик дарыканалар ачылып жатат. Токтогул жергесинде болгон жагдай менен кабарчыбыз тааныштырат. Жыл соңундагы эстен кеткис ирмемдердин бири Токтогул райондук практикалык борборунда ачылган мамлекеттик Элеман дарыканасынын ишке кириши болуп калды. Анткени мындай жайды карапайым эл күтүп келет. Менчик же коммерциялык дарыканалардагы баалар асман чапчып, маянасы аз бюджеттен каржыланган тармактын же пенсионерлердин капчыгына туура келбей жаткандыгы жашыруун эмес. Кардарларыбыз ар дайым ыраазы болуп кетип атышат, арзанына, сураган товарын бар болгонуна ыраазы болуп кетип атышат. Жана да ошондой эле сейрек кездешүүчү дары-дармектердин дагы келет дагы жакында келет. Арасында сейрек кездешүүчү дарылар дагы бар бизде. Сыртта частный аптекаларга караганда бизде элдер биздин кардарларыбыз айтып келип атат 15-20%ке чейин арзан экен деп. Кантсе да биз үчүн ыңгайлуу болуп калды. Айрым табылбаган, издеген дарыларды ушул жерден таап жатабыз деген кардарлардын саны да өсүүдө. Кыйла жеңилдетилген баа менен керектүү дары-дармектердин сатылып жатышы капчыгыбызга да туура келип жатат дешет. Дарыкана ачылгандан бери дарылар арзан, жакшы, ыңгайлуу элге. Мамлекеттик деңгээлде колго алынган мындай жагдайдан улам азыркы кезде ар бир аймакка мамлекеттик дарыканаларды ачуу талабы коюлууда. Облусубуздун бардык район шаарларында колго алынып, эң керектүү дарылар менен камсыздоо аракеттери жүрүп жаткандыгын белгилешет адистер. Азыркы учурда карасак, дары-дармектерибиз баары толугу менен жетиштүү экен. Кыздарыбыз иштеп жатат. Бейтаптар дарылар менен камсыздалып, алар дарыларды алып жатышат. Ушундай эле аптекалар биздин облусубуз боюнча 5 аптека ачылган. Жалал Абад шаарынын өзүндө ачылган, Токтогул районунда, Кочкор Ата шаарында, Ноокен районунда, Ноокен жалпы дарыгерлер практикалык борборунда жана Базар Коргон районунда. Ошондой эле келечекте дагы бизде башка ооруканаларыбыздагы азыр аптекаларыбыз ушу мамлекеттик аптекаларга дайын болуп, орундары такталып турат. Республикабыз боюнча 51 ачылган болсо, биздин облусубуз боюнча азыркы учурда 5 аптека ушинтип иштеп жатат. Ар бир аптекага барып, ушундай ишмердүүлүгүн көрүп, текшерип, кандайдыр бир көйгөйлөрү болгон болсо, азыртан чечүүгө аракет кылып, ушинтип жерине чыгып карап жатабыз. Бул дарыканада 800гө жакын антибиотиктер жана башка эң зарыл дегендери да жетиштүү. Райондо 106 000 калк жашаса, алардын ден соолугу үчүн бир райондук практикалык борбор жана анын 2 филиалы ар бир айыл аймактагы ФАПтар кызмат кылат. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Токтогул району. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын Жалал Абад шаардык жол кыймылын коопсуздугун сактоо кызматкерлери жаңы жыл алдында айдоочулар үчүн жагымдуу маанай тартуулашты. Бул жолу жол сакчылары тарабынан токтотулгандар эреже бузгандыгы үчүн эмес, тек гана майрам менен куттукталды. Иш-чаранын жүрүшү менен төмөндө тааныша аласыздар. Негизи шаардын ичинде биздин кызматтык унааны жолдон айдоочулар көргөн учурда жол эрежесин буздумбу деген ойдо бир аз сескенип турушат. Бирок бүгүнкү күндө биз айдоочуларды жол эрежесин бузгандыгы үчүн эмес. Ошентип жол көзөмөлдөөчүлөрү ким жол эрежесин сактабай тартип бузду деген маанайда эмес, жаңы жыл алдында куттуктап коелу деген максат менен ишин улантышты. Эжеке, бизде жаңы жылдык акция жүрүп атат. Сиздерди келип келе жаткан 2024-жыл жакшы жылдардан болсун, коопсуз жылдардан болсун эжеке, эрежени сактап, тартип менен айдаңыздар. Сизге мына биздин облгайынын атынан сиздерге белек. Чоң рахмат. Азыр сизди токтосун дегенде токтоо деп айтпадыбыз. Мен укпай калыпмын. 409 деген уктум, бирок мен светофордон кажется желтыйдан өттүм деп кичине эме болуп кетти. Азыр токтоткондон кийин эмнеде кандай ойдо калдыңыз мисалы? Эмнени буздум деп ойлодум. Эрежени ошол желтыйдан өтүп кеттим деп мен машина пропускать эткенде уже красный жанып калды да, ошондон деле деп ойлодум. Кокустан өз автоунаасынын номери айтылып, токтолуусун талап кылганда ар бир айдоочунун оюна кайсыл жерден жол эрежесин бузуп алдым деген бүдөмүк суроо келип жатты. Бирок аларга болгон майрамдык таттуу күтүүсүз болду. Жок, мен бир да түшкөн эмесмин, ошолго мен азыр өзүмдүн немемде туура эле келип аткам. Анан кийин кандай нарушение кылып койдум деп аябай сүрдөп ойлонуп кеттим, коркуп да кеттим. Эмне кайра номеримди айтып токто дегенге мен мындай аябай неме болдум да. Ошо, рахмат чоң.
Жакшы тилек күтүлбөгөн белек кимди кубатпасын. Таңгалы баш чайкагандар да, аларды алкагандар да болду. Көбүнчө белектердин ээлери айым айдоочулар. Анткени гүл менен таттуу аялдар үчүн чоң белек. Андан калса күтүүсүз болсо. Саламатсызбы? Жаңы жылдарыңыз менен бизден белек алып коебуз. Азыр токтоттук го, сизде кокутунан эле токтотуп калдык. Кандай болду? Все равно ремень бар, баары даяр, документ бар, нормально. Корканымчы. Бузбадым деп ойлоп калдым. Бизде башкы башкармалыктан, областык ички иштер башкармалыктарынан ушундай сунуштар болуп, Жалал Абад шаарынын аймагындагы ушу жарандарыбыздын жана ошондой эле ушу келген конокторго бир жакшы биздин кызматкерлер тарабынан ушул өзүбүздүн белектерди берип, ошол эле учурда өзүбүздүн ошо бүгүнкү болуп аткан жол кырсыгынын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Майрам алдында жагымды маанай тартуулоо менен эреже бузбосун сураган жол сакчылары үчүн жыл соңунда ураган аттуу аппараттык комплекстин иш алып баруу алардын жумушун жеңилдетпек болду. Бул аппараттык комплекс унааларга чектөө коюлган жана айыппулдарын төлөп жүргөн, андан сырткары уруксаты жок караңгылатып алган, жол эрежесин одоно бузган айдоочуларды аныктайт. Гүлжина Мөндөөбө, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтомун ушулар түздү. Алдыда дүйнө алкагынан алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жергебизде токчулук, молчулук болсун. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.